Борбор қалада ишкер аялды колдоо акциясы старт алды. Эл аралык айымдар майрамын утурлай уюштурулуп жаткан иш-чарада элет жергесиндеги ишкер айымдардын эмгектеринен колго жасалган азык түлүктөрүнө чейин коюлду. Акция Бишкекте 13 мартка, Ош шаарында 15 мартка чейин уланмакчы. Ага каалоочулар катышып, ар түрдүү буюмдарды сатып алса болот. Бул Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү тарабынан уюштурулууда. Негизги максат айыл жергесиндеги аялдар арасында ишкердүүлүктү колдоо жана алардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө ар бир адамдын көңүлүн буруу. Ошондой эле жакынкы 2 айда айымдардын ишкердигин колдоо максатында бир катар иш-чараларды өткөрүү мерчемделүүдө. Ишкер айымды колдоо деген биз акцияны онлайн жана офлайн запуск кылып атабыз. Онлайн бул 2 айдын ичинде болот. Онда фильтрларды колдонуп, ишкер айымдардан товар сатып алып, аларды Instagram, Facebook'та бөлүшсөңүздөр болот, башкаларда чакырып. Ал эми офлайн Кыргызстан бою бүт региондордо. Ал эми офлайн Бишкекте жана Ошто. Program of support has been going on for more than 2 years. Бүгүн Долбоордун алкагында коюлган товарлар элет жергесиндеги аялдардын эмгегинин бир гана бөлүгү. Бул жерде курут, шырдак, бал жана башка көптөгөн товарлар коюлду. Буларды сатып алуу менен сиз аялдарды гана эмес, экономиканы да көтөрүүгө салым кошо аласыз. Андыктан баарыңыздар акцияга катышып, ишкер айымдарды колдоого чакырам.